мамилелеринде химиялык билим берүүнүн мазмунун модернизациялоо темасында кыскача маалымат бермекчимин. Өзүңүздөр билесиздер, учурда билим берүү гумандаштыруу стратегиясына ылайык предметтер боюнча окуу жүктөмүн кыскартуу, компетенттик негизде окутуу талап кылынууда. Жалпы билим берүүчү мектептерде компетенттүүлүккө негизделген билим берүүгө өтүү шартында предметтик билим берүүнүн мазмунун жаңылоо зарылдыгы келип чыкты. Предметтик билим берүүнүн мазмунун жаңылоо 2008-жылдан баштап педагог алимдердин доктору профессор Абакыр Мамытовдун жетекчилиги астында Кыргыз билим берүү академиясынын илимий изилдөөлөрү окутуунун мазмунун маданияттык компетенттик мамиленин негизинде модернизациялоого багыттап иш алып барууда. Окутуунун мазмунун модернизациялоо багытында табигый математикалык предметтер боюнча Кыргыз Республикасынын билим берүүчү уюмдары үчүн предметтик билим берүүнүн стандарттары компетенттик мамиленин негизинде күтүлүүчү натыйжага багытталып иштелип чыкты. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарында химиялык билим берүүнүн предметтик стандарты 8-9 класстар үчүн иштелип чыкты. Стандартты түзүүгө негиз болгон нормативдик документтер Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарында химиялык билим берүүнүн предметтик стандарты, Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы номер 403-токтоо менен бекитилген. Кыргыз Республикасында жалпы орто билимде мамлекеттик билим берүү стандарты негизинде иштелип чыгып, ал мектептерде химия предметин окутуунун негизги багыттарын аныктайт. Химиялык билим берүүнүн предметтик стандарты деген эмне? Компетенттик негизде билим берүү тутумун курууну камсыз кылган, коомдун социалдык тапшырыгы менен мектепте окуучунун химиялык билим алууга жетиш ыкмаларын жана предметтин алкагында өзгөрүүлөрдүн натыйжаларын жөнгө салган документ. Стандартта химияны окутуунун мазмунунун компетенттик негизде мамлекеттик милдеттүү көлөмү жана окуучулардын, бүтүрүүчүлөрдүн предмет боюнча даярдык деңгээлдерине коюлуучу талаптар аныкталат. Химия предметинин максаты жаңы стандартта белгиленди. Окуучуну химиялык жалпы закон ченемдүүлүктөрдүн негизинде заттардын жаратылышта жана техногендик дүйнөдө пайда болуусун айлануусун, жазууну, жашоонун жана изилдөөнү, жашоонун ар түрдүү областтарында химиялык технологияны жана алардын продуктыларын рационалдуу жана коопсуз пайдалануунун жолдорун өздөштүрүүсүн камсыз кылуу. Стандарттын максатка негизделип, максаттын негизинде химия предметинин милдеттери аныкталды. Когнитивдүү милдети, жүрүм-турумдук, баалуулук милдеттери. Стандарт негизинен 4 бөлүмдөн турат. Жалпы жоболор, химия предметин окутуунун концепциясы, химия предмет боюнча билим берүүнүн натыйжалары жана баалоо, химиялык билим берүү процессин уюштурууга карата талаптар. Жаңы стандарттын кандай өзгөчөлүгү бар? Жаңы стандарттын өзгөчөлүгү биринчиден, химияны окутуунун мазмуну компетенттик мамиленин негизинде тандалып алынып, негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдүн калыптануусун камсыз кылат. Окуу процессинде аталган компетенттүүлүктөрдүн калыптануусу бири-бирине тыгыз байланышта болуусу белгиленди. Жаңы кабыл алынган химиялык билим берүүнүн предметтик стандарты мурдагы стандарттан учурдун талабын канагаттандырууга багытталып бир топ айырмаланат. Жаңы стандарт окуучулардын предметтик жана негизги маалыматтык, социалдык коммуникативдик проблеманы коюу жана чече билүү компетенттүүлүгүн калыптандырууга багытталып түзүлдү. Мурда химия предметин окутууга бөлүнгөн сааттар толугу менен мамлекет тарабынан аныкталып келсе, ал эми жаңы стандартта химияны окутуу 3 багытта жүргүзүлөрү каралган. Жаңы стандартта окулуучу химия курсунун базалык мазмуну
Klasslar boyunca mazmunduk tülkelerde bölüştürülüp verildi. Предметтик компетенттүүлүктөрдүн калыптандырылышы мазмундук тилкелер аркылуу билимдин деңгээлдери боюнча күтүлүүчү натыйжалар алдын ала пландаштырылды. Химиялык билим берүүнүн негизги багыттары кайсылар? Биринчи багыты окуу планда берилүүчү мамлекеттик компетентте каралган, тибине карабай бардык мектептер үчүн милдеттүү түрдө окутула турган базалык мазмун. Экинчи багыты мектептик компоненттин эсебинен базалык мазмундун негизинде химияны тереңдетип окутууга укук берилгендиги. Үчүнчү багыты окуучунун жеке кызыкчылыгына, жөндөмүнө, талантына, келечектеги кесибин долбоорлоосуна карата химия боюнча тандоо курстарын киргизүү. Ал жогорку 10-11 класстарда ишке ашырылат. Химияны окутууда күтүлүүчү натыйжа биринчи деңгээл продуктивдүү, репродуктивдүү, экинчи деңгээл продуктивдүү, үчүнчү деңгээл креативдүү боюнча берилип, окуучулардын билимин объективдүү баалоого ыңгайлуу шарт түзүлдү. Мектепте химия предметинин түзүлүшүнүн өзгөчөлүгүн окуп үйрөнүүдө предмет аралык байланышты классификациялоо максатка ылайык келет. Ал төмөнкү таблицада берилди. Эми жогоруда стандартта белгилегендей, химия предметин окутууда кантип негизги предметтик компетенттүүлүктү калыптандырабыз? Химия предметин окутууда кантип күтүлүүчү натыйжага чыгабыз? Үчүнчүдөн, окуучулардын жетишкендиктерин кантип баалайбыз? Бүгүн биз сиздерге ушул маселелер боюнча сөз кылмакчыбыз. Окуучунун компетенттүүлүгү, инсандык сапаттары негизги компетенттүүлүгү менен предметтик компетенттүүлүктүн суммасынан турат. Негизги компетенттүүлүк бул маалыматтык, социалдык коммуникативдик, өзүнүн алдына проблемалар коюу жана чече билүү компетенттүүлүгү. Бул жаңы стандартта төмөндөгүдөй берилген. Негизги компетенттүүлүк окуу предметтеринин базасында жүзөгө ашырылган жана окуучунун социалдык тажрыйбасына негизделген, көп функционалдыкка ээ болгон жана предметтен жогору турган билим берүүнүн өлчөнүүчү натыйжасы. Химия предмети боюнча окуучулар жалпы билим берүүчү мектепте төмөндөгүдөй негизги компетенттүүлүккө ээ болушу зарыл. Маалыматтык компетенттүүлүк органикалык эмес жана органикалык заттардын курамы, түзүлүшү, касиеттери, колдонулушу боюнча атом молекулалык окуунун, химиялык элементтердин мезгилдик системасынын, атомдун түзүлүшүн, электролиттик диссоциация жана заттардын түзүлүш теориясынын негизинде билимдерге ээ болуу максатында өз иш аракетин пландаштыруу жана аны ишке ашыруу, аргументтүү таянактарды чыгаруу үчүн маалымат булактарын пайдаланууга болгон даярдык. Социалдык коммуникативдик компетенттүүлүк белгилүү бир каралып жаткан маселелер боюнча заттардын курамы, түзүлүшү, касиети, колдонулушу боюнча атом молекулалык окуунун, химиялык элементтердин мезгилдик системасынын, атомдун түзүлүшү, электролиттик диссоциация, заттардын түзүлүш теориясынын негизиндеги билимдерге ээ болуусу. Окуучу өзүнүн оюн, позициясын башка окуучулардын кызыкчылыктары, түшүнүктөрү менен шайкеш келтирүүгө болгон даярдык. Өзүн өзү уюштуруу жана маселелерди чечүү компетенттүүлүгү, заттарды таанып билүүнү 4 мазмундук багыты, курамы, түзүлүшү, касиети, колдонулушу боюнча 4 концепциянын негизинде формулаларын валидтүүлүгүнө жараша өз алдынча жаза билиши, анын курамын аныктай алышы жана турмушта пайдалана алууга болгон даярдык. Жалпы негизги компетенттүүлүктүн негизинде химиялык
химиялык маданий компетенция деген эмне? Окуучулар химиялык билимин, билгичтигин, жөндөмүн, турмуштук тажрыйбасын практикалык иш аракетинде, окуу процессинде, маданияттык компетенттүүлүгүнүн чегинде эркин колдоно алуусу. Ал эми окуучулардын предметтик компетенттүүлүгү окуу материалынын мазмунун өрдөштүрүүсү, башкаларга түшүндүрө билүүсү, алынган проблеманы коё жана чече билүүсү кирет. Жаңы иштелип чыккан предметтик стандартта негизги компетенттүүлүк менен предметтик компетенттүүлүктүн байланышы төмөндөгүдөй берилген. Предметтик компетенттүүлүк негизги компетенттүүлүккө карата жекече компетенттүүлүк химиялык билим берүүнүн натыйжаларын топтому түрүндө аныкталат. Химиялык компетенттүүлүк окуучулардын химиялык билимин, билгичтигин, жөндөмүн, турмуштук тажрыйбасын өзүнүн практикалык иш аракетинде эркин колдоно алуусу. Бул компетенттүүлүктөрдүн мүнөздөмөсү экинчи таблицада караңыздар. Предметтик компетенттүүлүк таанып билүү жана илимий суроолорду кое билүү, кубулуштарды илимий түшүндүрүү, илимий далилдөөлөрдү пайдалануу. Негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдүн байланыштары. Химия боюнча предметтик компетенттүүлүктөр үчүнчү таблицада берилди. Маалыматтык компетенттүүлүк, предметтик компетенттүүлүк. Негизги компетенттүүлүк, предметтик компетенттүүлүктөр, маалыматтык компетенттүүлүк, предметтик компетенттүүлүк менен байланышы таанып билүү жана илимий суроолорду кое билүүсү, предметтик компетенттүүлүктөрдүн мүнөздөмөлөрү. Окуучу илимий жактан ийгилдене элек турган ситуацияларды аныктайт, илимий маалыматтарды издөө үчүн түйүндүү терминдерди аныктайт, табигый илимий изилдөөлөрдүн негизги мүнөздөмөлөрү, жолдорун, каражаттарын табат. Ал эми экинчи предметтик компетенттүүлүк, социалдык коммуникативдик компетенттүүлүк менен байланыштуу. Окуучу предмет боюнча алган билимин белгилүү ситуацияларда колдоно алат. Кубулуштарды илимий жактан негиздөөнү жана интерпретациялоону, өзгөрүүлөрдү алдын ала ишке ашырат. Өзүн өзү уюштуруу, проблеманы чече билүү компетенттүүлүгү, илимий далилдөөлөрдү пайдалануу компетенттүүлүгү менен дал келет. Окуучу илимий фактыларды, алынган натыйжаларды интерпретациялайт жана тыянактарга аныктама берет. Тыянактардын негизинде божомолдоолорду, фактыларды, натыйжаларды, далилдөөлөрдү табат. Илимдин жетишкендиктерин, коомдо технологияларды колдонуунун натыйжаларын баалай билет. Мына ушул компетенттүү жаңы стандартта белгиленген окуучуларда компетенттүүлүктү, негизги компетенттүүлүктү жана предметтик компетенттүүлүктөрдү калыптандырууну химия предметинде окутууда кантип калыптандырабыз? Химия эксперименталдык илим болгондуктан анын эксперименттин натыйжалуу билим алууга эч мүмкүн эмес. Химиялык эксперимент бул окуучунун байкоосун, анын негизинде маалымат алуусун, маалыматты иштетип креативдүү ой жүгүртүүсүн, аны баяндап жазуусун, проблеманы кое жана чече билишин, башкача айтканда эксперимент аркылуу негизги жана предметтик компетенттүүлүккө калыптандырууга болот. Эксперименттин максаты химиялык эксперимент аркылуу окутууга болгон жаңыча мамиле, окуу процессинде окуучулардын өз алдынчалуулугун, логикалык, чыгармачыл ой жүгүртүүсүн өстүрөт. Өз алдынча инициатива көтөрө билүүгө үйрөтөт. Ошол эле убакта өзүн өзү анализдейт, башкалардын идеяларын уга жана баалай билүүгө үйрөнөт. Окуучулардын маалымат алуучулук, социалдык коммуникативдик
өз алдынча проблема кое билүү жана аны чече билүү компетенттүүлүгү калыптанат жана теориялык билимдерин практикада колдонууга жетишет. Эми химиялык эксперимент аркылуу окутуу боюнча мен азыр старттык эксперимент методун колдонуунун кадамдарын айтып өтөйүн, анан ал боюнча бир сабактын иштелмелерин берейин. Старттык эксперимент методун колдонууда мугалим эксперимент окуучуларга түшүндүрмө бермей туруп темага байланыштуу эксперимент жасап көрсөтөт. Окуучулар байкагандарын жазып алып, анын тууралыгын өздөрү экспериментти кайтадан кайталап жасап, байкоолорун тастыкташат. Өз алдынча ой жүгүртүп суроо түзүшөт. Суроолордун негизинде божомолдоо чыгарышат. Гипотезанын, ошо божомолдун түзүлүшүнө негиз болгон негизги түшүнүктөрдү изилденүүчү параметрлерди аныкташат. Ал эми старттык эксперименттеги параметрлердин тууралыгын тактоочу эксперименталдык группага бөлүнүп текшеришет. Ар бир группадагы окуучулар аткарган иштери боюнча презентация жасашып, ойлорун ортого бөлүп, жыйынтык чыгарышат, башкача айтканда жаңы билимге ээ болушат. Химия эксперименталдык билим болгондуктан аны окутуу процессинде старттык эксперимент методун колдонуу ыңгайлуу да, натыйжалуу да болот. Анткени мектеп окуучулары үчүн туура тандалып алынган эксперимент окуучуларды байкоого, өз алдынча ой жүгүртүп, божомол түзүүгө, божомолду кайрадан эксперимент жасап тастыктоого, анын негизинде суроолорду түзүп, жыйынтык чыгарып берүүгө, жыйынтыкты группада талкуулашып, жаңы билимдерге ээ болушат. Жаңы билимдерди өздөрүнүн турмуштарында колдоно билүүгө үйрөнөт. Старттык эксперимент методу окуучулардын сабакка активдүү катышуусун жана мотивациялык кызыгуусун камсыз кылуунун бир шарты. Ошондой эле окуучу менен мугалимдин педагогикалык кызматташуусун, окуучулардын информациялык, маалыматтык, коммуникативдик компетенттүүлүгүн калыптандырууга өбөлгө түзүү менен өз алдынча проблемаларды кое билүү, аны чече билүү компетенттүүлүгүнүн калыптанышына шарт түзөт. Старттык эксперимент методун пайдалануу менен сабак өтүүдө мугалим менен окуучулардын иш-аракеттеринин төмөндөгүдөй кадамдары сөзсүз ирети менен аткарылышы керек. Мугалим окуучуларды байкап турууга чакырат да, башка сөз айтпастан эксперимент көрсөтөт. Окуучулар ар бир байкоону өз-өзүнчө жазышат. Ким эмне байкады деп суроо берип, биринчи байкоо жазылган баракчаны окуп ал окуйт да керектүүсүн доскага илет. Окшошторду топтоп коет. Айырмалангандарын доскага илет. Байкоолордун негизгилерин тандап, тандалган байкоолор бөлүгүнө илет. Экинчи кадамы бир окуучу байкоону окуйт, экинчиси анын тууралыгын экспериментте кайрадан кайталап аткарат. Класста калган окуучулар ал байкоонун канчалык туура экендигин чечип толукташат. Окуучулар үчүнчү кадамда окуучулар өз алдынча эксперименттен байкагандардын тууралыгын жазышат. Бул убакта мугалим тандалган байкоолор боюнча келип чыккан суроолорду доскага жазат. Эми окуучуларды байкоо эксперименттин негизинде байкаган байкоолоруңар боюнча өз алдыңарча суроо түзгүлө деп кайрылат. Анда окуучулар бул жолду жоопторду жазышат. Божомолдорду мугалим жыйнап алып, негизги параметрлерин, негизги бөлүктөрүн аныктайт. Окуучуларга да группага бөлүп алып, ар бир группа бирден тандалган байкоого тиешелүү гипотезаны алышат. Гипотеза байкоо, божомол. Божомолдун тууралыгын далилдөө үчүн негизги параметрлерди аныкташат. Мугалим аларга жардам берип турат. Тактоочу эксперимент бул божомолдун тууралыгын далилдөөчү параметрлерди изилдөөнүн негизинде старттык эксперименттин натыйжасын берип, жаңы билимге алып келүүчү эксперименттер. Группадагы окуучулар аныктап алган
parametrlerinin tuuralığın berilgen materiallarda koldoonуу menен экспериментти аткарышып такташат. Мугалим консультация берип турат. Тактоочу экспериментти жыйынтыктоо, группадагы окуучулар аткарган иштерин жыйынтыкташып, батманкага эксперименттин жыйынтыгын жазып, берилген божомолду тактап, презентацияга даярдалышат. Группа маалыматтык презентация беришет. Доскага маалыматтык презентация беришет. Ар бир группадан 2-3 окуучу чыгып, жасаган иштерин жыйынтыктарын маалымдашат, эксперименттерин жасап көрсөтүшөт. Андан кийинки кадам бардык окуучулар группанын тактоочу экспериментинен чыккан жыйынтыгы боюнча өз ойлорун ортого салышат. Эми бардык группанын окуучулары концепцияны жаңы иштеп чыгышат. Ар бир группадагы окуучулар өз алдынча тактоочу эксперименттердин жыйынтыгынын негизинде концепция түзүшөт. Класстагы бардык окуучулар мугалим менен бирдикте группалар түзгөн концепциялардын жаңы билимдердин негизинде жыйынтыктоочу бир бирдиктүү жаңы билимди келишет. Эми ошол алган эксперименттин натыйжасында алган жаңы билимдердин колдонулушу, окуучулар иштелип чыккан концепциянын колдонулушу боюнча ой бөлүшөт, реферат жазышат, интернеттен маалымат чогултушат, кийинки сабакта толук даярдыкка кам көрүшөт. Эң акыркысында болсо ушу баалоо мугалим окуучуларды төмөнкү критерийлердин негизинде баалайт. Жеке билими, биригиштиги, көндүмдөрү, эксперимент аткарышы, техникалык коопсуздук эрежесин сактоосу, анан негизги компетенттүүлүгү боюнча сабак бүткөндөн кийин атайын дайындалган мониторчу көтөргөн сабак боюнча оюн билдирет. Жогорудагы химиялык эксперимент аркылуу окутууда химиялык реакциялардын жүрүш шарттары деген сабактын иштелмесин сунуш кылабыз. Бүгүнкү тема соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар. Кийинки сабагыбызда дагы улантабыз.